Жетпесе да айлығыңар, жарыбай же көбөйбөй байлығыңар. Эл үчүн эмгектенип жашадыңар, байланып ак халатка жылыңар. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөмбөз баркыңарды билип бүгүн. Елестетіңіз қазіргі қыздардың жашоосун кийген кийимин 4000 сом жетеді, даже 6000 сом жетпейт. Мына 3000 коштук 9000 сом жетет. Кирпик эле 3000 сом турат, каш 3000. Сен салам кереги жок. Мага сен керексиң. Мен сага ушул жака чыйрап келдим. Айтат, баарын айлатып уговаривать этесиң. Турупту бербей атат. Үстүнө жатып, мен келип сурасам 200 деме дейт. Айлык. Айына 200. Эң жакшысы криминальный аборт деп коет. Криминальный аборт кемпирлерге бабкаларга барышканда анын ичинин баары сепсиз болуп кетет. Кагаз деген атты өзүндө эле эч кимден элек. Бул ирет Чүйдөгү Ваян Антоновка айылындагы Сокулук райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда болдук. Анда Алыбаева Кагаз Рысалиевна менен баарлашып, жумушу менен таанышып калдык. Биз ак халатты кийип эле ары бери баскандай көрүнүшүбүз мүмкүн. Бирок көшөгө арты башкача деп кеп баштады ал. Колдорун көрсөтүп жумушумдан артрит оорусун ашырдым. Бирок кесипке болгон сүйүү башкача тура. Болбой эле жетеленем дейт ал. Көрүп атасыздар, бүт барлык жерде гепатит бизден көп мындай коркунучтуу да, ушу стоматологиядан. Обязательно ар бир пациент кирип чыккан сайын ушул бүт баары обработка болот, бүт баары тияка салынат. Ар бир пациентке отдельный лотоктор, инструменттер колдонулат. Врачтагы бүт спецодеждасы менен, перчаткасы менен иштейт. Ар бир перчатка өзүнүн отходтун баары өзүнчө салынат. Перчатка отдельно, слюна деп коет, мына плевательницаларды алмаштырабыз. Ар бир пациенттен кийин обработкага түшөт. 1 сааттан запасыбыз бар. Ар бири. Андан кийин ар бир инструмент мына могуга замачивать этилет 1 саат. Андан кийин 15 минут моющий деп коет, ага болот. Андан кийин баарын жууп, буга щеткалап жууп, ар бирин буяка жууйбуз. Жуугандан кийин дизвадак акырында чайкалат. Андан кийин алып барып воздушный камера тиги ошого барып кургатып, андан кийин бирден кайра ороп, бирден лотокту собирать этип, крафт-бумагага ороп чыгабыз. Крафт-бумагага ороп чыгабыз да кайра салабыз. 180 градусту набирать эткенден кийин 1 саат. Кагаз Алыбаева жалпысынан медицинада 44 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Анын соңку 13 жылында Сокулук райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда стоматология бөлүмүндө медайым жана жалпы медициналык приборлордун тазалык, санитардык абалына жоопкер. Ачык мүнөз шайыр маектешимди сырттан кенен баарлашууга чакырдык. Адегенде биз анын Кагаз деген атынын коюлушуна кызыктык. Атымды ушундай интересно коюшуптур. Чоң энем бар экен ал кезде. Чоң энем койгон экен, кара кыз аппак болсун, кагаз коелу деп. Көп окуп калганда, балдар тигинтип бүткөндө мен дагы эметип жүрдүм. Башка эле койсоңор болмок деп. Бирок ошол боюнча эле калды. Кагаз деген атты өзүндө эле ушу эч кимден элек. Анткени менен элде жок, аттырбай уникалдуу. Кагаз Алыбаева Нарын облусундагы Жумгал районунун Чайек айылында төрөлгөн. Атасы колхозда бригадир, малчы болуп иштеген. Апасы саламаттыгына байланыштуу үйдө болгон. 7 туугандын арасында жалгыз кыз. Ал прокурор тайэжесинин колунда өскөндүктөн келечекте юрист болом деп ниеттенген. Бирок юридикалык факультетке тапшыруу үчүн 2 жыл иштөө же кыска мөөнөттөгү окууну бүтүш керек болгондуктан Нарындагы медициналык училищеге тапшырып, окууну аяктаган соң жумушка Фрунзедеги 4-шаардык гинекологиялык клиникага бөлүнөт. Ошол бойдон бул кесипке берилип иштеп, кесибине болгон сүйүү аны арбап алып, юридикалык факультетке тапшыруу оюнан кайткан. Мен өзүм эле кайра ошо иштеп, практикага барып, негизи теория көп анча болбойт деген чын. Теориядан окуп жүрүп, антип кетем деп. Но иштегенден кийин действительно
мындай өзүң кызыгып кетет экенсиң. 1981-жылы турмушка чыгып, Нарын шаарына облустук поликлиникага которулуп барган. Ал жерде 1993-жылга чейин иштеп, андан кийин мектепке фельдшер болуп бөлүнгөн. Ошентип Нарында саламаттыкты сактоо тармагында 1997-жылга чейин иштеген. Кийин балдары эрезеге жеткенде аларды жогорку окуу жайга окутуу максатында үй бүлөсү менен Сокулуктагы Военно Антоновкага көчүп келишет. Күйөөм 2012-жылы оорудан кайтыш болуп калды. Анын көзү барда медайымдын айлыгы менен кыйналуу ойго келген эмес экен. Жолдошумдун көзү өткөн соң бул жаатта оорчулук жаралды. Ошентсе да кесибиме кол шилтеп кете алган жокмун, деди ал. Бул жерге келдим. Нарында кичине 500-600 сомго чыкчы көрсө высоко көрөм менен экен да. Келип эле бул жерде келип сурасам эле 200 бирдеме деди. Айлык. Айына 200. Айына 97-жылы. 97-жылы. Айына 200 сом деген 250 бар. Ой, куайна мындай жерде иштебейм дедим. Анан эле оюмду ойлоп эле НЦФга бардым. Бирөө да группалашып иштейт экен. Сүйлөшүп калсак айттай кел биякта орун бар деп. Анан национальный госпиталь фтизиатрияга бардым. Барсам, аерден иштедим. Ночко иштедим. Ночко иштеп жүрдүм. 97-жылдан бери высший категориям бар. Высший категориямды кошуп, антип неткенде 750 сом болду. Ух, дейсиң да 250 сомго караганда балдарымыз студент экөө тең. Анан ошон 750 сом иштеп жүрдүм. Андан кийин эле кичинеден бир хирургический тяжелый отделенияга которулбайсызбы деп которулуп кеттим. Аерден барып 4000 бирдемеге кошулду. 4,5 миң алып жүрдүм. Аңгыча болбой эле ошо түнкүсүн ночто кыйналдым. Давление возраст уже 50ге чыгып калган. Возрастың болгондо ночто кыйналып калат экенмин. Жолдошум могу жерге эле барып койсоң болот. Уш жерден эле иштебе десе болбойсуң дейт. Кантип иштебей койсоң, пенсияга чыгам деп жанталашасың да. Тем более өзүң сүйгөн немең иштегиң келет экен да. Анан бир күнү келип эле анан уш жерге келсем, ушу стоматологияда полставка бош деди. Полставка иштеп жүрдүм. Полставка менен жүрө бердим. 500 сом, 1002, 4,5 албадык, даже 5000 алчумун. Анан высший категориям кошкондо 1200 сом, 1000 жет ушундай алып иштедим. Ошондон ушуга чейин иштеп келдим. Иштеп жүрөм. Азыр эми Кудайга шүгүр, эми андан бери кайра кошуп 4000ге чыкты, 6000ге чыкты. Баягы акчага караганда Кудайга шүгүр. Кагаз айым сезимталжан, ак халатчандар эмоциясын жашырууга көнүшкөн. Бул мерездикти билдирбейт. Өзүмдөн эле айта турган болсом, оор тагдыр, оор илдеттерди көргөндө кадимкидей ыйлап алабыз. Жүрөгүбүз ооруйт деп айрым окуяларды эскерип өттү. Бир жаш кыз криминальный аборт деп коет. Криминальный аборт кемпирлерге, бабкаларга барышканда, анын ичинин баары сепсис болуп кетет. Анан сепсис болуп кетет дагы, аны уже матканы бүт удаление кылыш керек болуп калат да. Анан кылынды. Биз ал кезде врачтар, медиктер өзүн спасать этип калыш керек. Адамдын өзүн врачтар ушунчалык жанталашып жүгүрүп атат. Спасать этип калалы, уже сепсис вообще гной. Спасли, анан бирок бирөө жолдошум деп эле бир жаш жигит кошо келип жүргөн. Жолдошум деп эле кошо келип жүргөн. Анан жолдош экенден врачтар да айла жок да билбейт да. Жолдошу операция кылып бүт баарын алып салышты. Өзү жакшы болуп калды. Анан жолдошум деп кирипти. Кандай мен келинчегим кандай десем, ушундай деп коюптур. Анан ал чыгып алып, момундай экинчи этажда жатчы. Бакка чыгып алып туруп, тиги бала кыйкырттыр тиги кызга. Мен сени албайм, короче, кетип. Ал келип алып, бооздогудай болсо, до сих пор ушундай жүрөгүм. Айла жок. Аны менен кошо ыйлайсың. Ошону сооротосуң. Вообще. Кыйын эле күндөрү болосуң да, өңгөчө гинекология, хирургический болот да. Айтылат да, аябай кыйын күндөр ошол. Андан кийин жети баласы менен санавиация менен таластан келди. Санавиация келип түшүп атат. Жанталаш менин болчу. Кан куюп атабыз, прямой тим эле переливание. Тоже сепсис төрөлгөндөн кийин такыр эметилбей үйүндө жата берди. Анан больницага келгенде больница айла жок, санавиация чыкты. Санавиация менен келди. Тим эле прямой Кемпир Галина деген бар. Кемпир врач болчу. Илевич ар бир больной.
прямой переливание жасап атабыз, чагыртып атабыз, эптеп септеп эсине келтирсек каза болуп калды. Бир 5 терде эле каза болуп калды. Ошондогу жүрөктүн оорутканы до сих пор жүрөгүм менен ооруйт. Жолдошу келип алып, моментип эртең бербей атат, труппабыз алып кетет. Бербей атат. Жетип алам кереги жок. Мага сен керексиң. Мен сага ушул жака чейин алып келдим деп. Айла жок. Баарын айла жок уговаривать этесиң. Трупту бербей атат. Үстүнө жатып алып мен кошо кетем деп. Эң кыйын ушу хирургический отделенияларда да жүрөгүң ооруйт, кантип оорубайт. Ар бир больной ооруйт, ар бирине ооруйт. Ошентип аябай ушунча до сих пор эстей берем ошону. Казыр келин келсек, тигиндей мындай баргыла, эртерээк көрүнгүлө, эртерээк болгула, оюңардагыдай болбой калышы мүмкүн деген ойлор көп эле болот. Каарманым айлык маяна көбөйөт деген убадага кубанып турган чагы. Мындан тышкары ал министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун пенсиялык реформа тууралуу айткандарына карата өз оюн билдирди. Пенсионерлер жумуштан кетсин дейт. Биз кетсек ким иштейт? Биздин айлык азыркы жаш кыздардын бир эле кирпик чаптаганына жетет деп кошумчалады ал. Анда 20 000 кылсын, пожалуйста, я с удовольствием кетем. Зачем? Могу жерде колум артрит болдум мына 2 жылдан бери. Мына ковидте оорудум. 2 врачым тең бизде опасный да оозтурун ачымда ковидте 2 врачым тең ооруду. Төлөнөт. Буларды положительный болуп калды, меники отрицательный болду. Өлүп калай жаздадым. Акырында давлением түшпөй гепарин алып сайындым. Кровотечение болуп жаттым. Эчтеке жардам көргөн жокмун. Да эми өкмөт өздөрү билет, мен деле жазып койдум экен. Facebook'a ömür boyu иштеп тапкан акчам мен. Ömür boyu иштеп тапкан акчам. 2800-кө чыкса анан эптеп септеп кошуп атып 5000-ге чыкса анан кайсыга эмнебизди багабыз? Өткөндө да бир ушундай сөз болуп күлдүм. Мисалы үчүн 4000 болчу анда. Жаш кыздар, кемпирлер экенсиңер, мен айттым. Кечирип кой. Ушу 4000 сом кирпигиңерге, бетиңерде боекко жетеби? Пожалуйста, иштегиле. Анда жөн эле тамаша, ба сен кет, мен кетти жок. Жетеби, кыздарга жетпейт да. Элестетиңиз, казыркы кыздардын жашоосун кийген кийимин. 4000 сом жетеби, даже 6000 сом жетпейт. Мына 3000 кошту, 9000 сом жетеби. Кирпиги эле 3000 сом турат, кашы 3000 сом турат. А биз кемпирлер болсо эптеп кийинип алып үйүмдөгү жакын наркыдан эптеп келе берем. Келем, кете берем. А так эмне, анан ошон жаш кыздар мондай айылдык эмелерге иштейм. Мына бул жерде почти баарыбыз эле возрастта. Өмүрүн жумушка арнаган Кагаз айымдын бир уул бир кызы жана неберелери бар. Алар өз алдынча үйлөнүп жайланышкан. Алардын бактысы үчүн шүгүр кылып жашайт. Ал эми өзү жумушу жана сүйүктүү кесиптештери бар экенине бактылуу. Вот воскресенье жин келип кетет, эмне болуп кетти бияр. Кетеличи жумушка эртерээк деп көнүп каласың. Эмне болсо да жумуштагылардын жакын болуп калат. Тем более кандай. Эмне болду деп чай ичсек да кичине коурашып эмебиз чыгып калат. Анан эми Кудай ал күчүбүз бар да кичине иштеп турсак деле болот.